Кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Ушул биздин онлайн кездешүүдө жолугушуп жатканыбыз үчүн абдан кубанычтамын. Бүгүн бизде лектор биздин инклюзивдик билим берүү курсубуздун башында сиздер үчүн сабак баштамакпыз. Бул сабак акысыз деп жарыялаганбыз. Бүгүн бизде лектор, логопед, окутуучу, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин окутуучусу, ардактуу окутуучусу, практик логопед Акмолдоева Анара Жукешевна болмокчу. Азыр бул жерде биз 11 адам катышып жатабыз, четинен катыша беришет. Анда сабагыбызды баштайлык. Урматтуу Анара Жукешевна, сиз бул жерде болсоңуз, сизге сөздү берелик. Саламатсызбы, Анара эже? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү курстун катышуучулары. Рахмат Нургүлө. Так, эми саламатсыздарбы? Тааныштыра кетсем, Нургүл айткандай, окутуучумун, логопед дефектологмун. Биздин Кол шаарындагы номер 11 ошо сүйлөө ээрчи кемчиликтери бар балдар үчүн бала бакча. Анан азыркы учурда биз бүгүнкү ошо тема семинардын курстун башында ушундай сабакты баштайлы дедик да, жана силер менен бир аз аңгемелешип өтөлү дедик. Азыркы учурда өтө көйгөйлүү маселе десек болот да, сүйлөө ээрчинде кемчиликтери бар балдар көп кездешүүдө. Биринчи айта кетет элем, ушу логопедия илими, эгерде айтканда бул эң биринчи ирет педагог. Педагогика сыяктуу эле бул өз алдынча илим. Ошо сүйлөө ээрчинде кемчиликтери бар балдардын ошо сүйлөө ээрчинде кемчиликтерди алдын алуу профилактикасы жана коррекциялык иш жүргүзүү иштерин алып баруучу ошо илим логопедия болуп саналат. Азыркы учурда ошо сүйлөө ээрчинде көп кемчиликтер балдарда байкалууда. Эми эгерде мындай карап көрсөк, кемчиликтердин түрлөрү башка. Жалпысынан биз сүйлөө ээрчинде кептин бузулушу деп. Ошо кептин бузулушу ар кайсы себептерге байланыштуу болот. Эгерде биз ошо себептерин эң биринчи ирет алдыга алсак, эмне себептен ошо балдардын сүйлөө кебинде ушундай ар кандай кемчиликтер пайда болот десек, эң биринчи карасак, бул ошо логопедияда 3 мезгил байкалат. 3 мезгилди биз карайбыз. Бул пренаталдык мезгил, наталдык мезгил жана постнаталдык мезгил деп айтабыз да. Же болбосо мындай жөнөкөй тил менен айтканда түйүлдүк мезгил, төрөт учурунда жана баланын эрте жаш курагы мезгили деп карайбыз да. Баланын эрте жаш курак мезгили деп бул төрөлгөндөн 3 жашка чейин каралат. Ар кандай себеп, жанагы биринчи мезгилди карап чыксак, биринчи мезгилде бул деген ошо кезде ар кандай вирустук оорулар менен инфекциялык вирустук оорулар деп жана чегүү деп биз карайбыз. Жана ошол эле мезгилде, түйүлдүк мезгилде энеси кош бойлуу кезинде грипп оорулар менен жана вирустук оорулар менен ооруса, ошол дагы себеп болот. Бирден бир ошол же бул балада себептердин пайда болушуна. Ошондой эле дары-дармек алса түйүлдүк мезгилде, ар кандай психологиялык травмалар, ар кандай физикалык травмалар, вот ошолор да себеп болот. Экинчи мезгил төрөт учурунда дейбиз. Төрөт учурунда көпчүлүк учурда жанагы биз бала төрөлгөндө көк болуп төрөлдү, же болбосо киндигине оролуп калыптыр деп атабыз. Вот ошол асфиксия деп коет, кислород жетишсиздиги.
Жоолтусоо кокусунан баланы түшүрүп алса колдон дейли төрөт учурунда ар кандай физикалык травмалар деп атабыз. Вот ошол дагы себеп болуп саналат да. Анан баланын эрте жаш курагында ар кандай вирустук оорулар дагы таасир этиши мүмкүн. Вирустук оорулар. Кээ бир балдар бар, такай эле ооруй берет, бир айга, бир ооруйт, бир айга, бир ооруйт. Вот ошол дагы себеп болушу мүмкүн. Анан мындан тышкары дагы жанагы наследственный фактор деп коебуз. Туубаса, то есть энеден балага өтүшү, атадан балага өтүшү, вот ошолор дагы себептер болот. Анан бул деген баары деген карасак органикалык жактан себептер болуп атат. Органикалык жактан биздин баш мээбизде 2 речтик борбор бар. Бул брака борбору. Анан верники борборлору. Вот ошол 2 борбор ошол 3 мезгилде органикалык жактан жабыртаткан негизинде анан эчтик ар кандай кемчиликтер келип чыгат. Эми мындан тышкары дагы жанагы башка факторлор дагы себеп болушу мүмкүн. Биз жанагы органикалык жактан ошо речтик борборлордун жабыртатышы деп атабыз. Речтик борборлор жабыртатпаган учурларда деле ошол артикулярдык аппараттардын дефектилери болушу мүмкүн. Вот ошол дагы ар кандай баланын сүүлөрү ичинде так сүйлөбөгөн тыбыштарды башка тыбыштар менен алмаштыруусуна дагы алып келет. Эми бул себептерден айтып атабыз. Бүгүн болсо биз жанагы азыркы учурда көп эле айтылып атат миофункционалдык бузуулар. Вот ошо жөнүндө биз сүйлөшүп маек курсакпы дегенбиз. Миофункционалдык бузуулар балдарда. Муну кандай түшүнөбүз? Бул деген жанагы бет айтабыз, челюстно-лицевые мышцы деп атабыз. Же болбосо кыргызча айтканда бет жана жаак булчундардын гипертонусунун өзгөчөлүктөрү болуп саналат да. Гипер дегенде өтө жана тилдин чыңалуусу дейбиз. Же болбосо тилдин өтө мындай боштугу, расслабленность дейбиз. Вот ошондой деп түшүнсөк болот. Бул миофункционалдык бузууларга киргизебиз. Миофункционалдык бузуулардан эмнени эң биринчи ирет карасак болот? Бул жанагы прикус. Ошол туура эмес прикустар, тилди туура эмес жайга алышы, туура эмес баланын жанагы осанкасы, туура эмес жанагы суюктук тамактарды жутууда вот ошондой функционалдык бузуулар. Эми биз мугалимдер биякта, тарбиячылар отурат бизде. Өзүңөрдүн окуу тарбия процессинде өзүңөр эле ошо сырткы келбетинен баланы байкап, ошондой миофункционалдык бузуулары бар экенин аныктап билсек болот. Аныктап билгенден кийин анан ошол коррекциялык иштерди жүргүзсөңөр болот. Окуу тарбия иштеринде ар кандай жанагы туура дем алуусун, артикулярдык гимнастика деп атабыз. Жана кинезиологиялык жанагы упражненияларды жүргүзсөңөр болот да. Но эми эгерде мынтип карасак, логопедияда междисциплинарная связь деп коет. То есть жалгыз эле логопед аны менен иш жүргүзбөйт. Эгерде балада миофункционалдык бузуулар болсо, биз сөзсүз түрдө жана ортопед менен сөзсүз байланышта болуп, ошо менен чогуу иш алып барышыбыз керек. Эми эң биринчиден жана эмес прикус деп атабыз, балдардын туура эмес прикусу. Бул болсо, эгерде нормада карасак, туура прикус биз оозубузду жапканда азу тиштерибиз смыкаться этилет дагы, бири-бирине тиет дагы, анан үстүңкү челюстүбүз астыңкы челюсттүн астыңкы тиштерди бир аз жабат. Вот ошол туура прикус деп саналат, нормадагы прикус. Кээ бир учурларда кездешет, то есть ал прикус таптакыр эле үстүңкү тиш, астыңкы тишти
өтө жаап алат, жаак үстүңкү аябай чыгып турат да, же болбосо тескерисинче астыңкы челюсть алдыга чыгып турат. Үстү ары кирип турат дагы, асты өтө алдыга чыгып турат. Бул дагы туура эмес прикус болуп саналат. Же болбосо жанагы азу тиштер бири-бири менен смыкаться этилет, тиет, но астыңкы тиштер жабылбайт, мындай ачык зазор болуп кала берет. Бул ошо туура эмес прикус. Эгерде биз балада ошондой прикусту байкасак, мисалы бала бакчада тарбиячы катары, мектепте, как учитель начальный кыласа да, биз сөзсүз түрдө кимге жиберишибиз керек? Ортодонтко жиберишибиз керек. Анын заключениясы негизинен кийин, анын осмотрунан кийин, анын консультациясынан кийин анан биз өзүбүздүн логопедиялык иштерибизди башташыбыз керек. Андан кийинкиси жанагы биз туура эмес дем алуу деп атабыз. Биз туура эмес дем алуу дагы ошо тыбыштардын туура эмес айтылышына, үндүн пайда болушуна жана сүйлөп аткан сөзүбүздүн так эместигине дагы ошол дагы таасир тийгизет. Эгерде биз мынтип караганда, бизде физиологиялык дем алуу бар жана речевое дыхание деп коебуз. Речевое дыхание и физиологическое дыхание. Физиологиялык дем алуу жана кеп дем алуусу деп атабыз. Физиологиялык дем алуу айтканда, бул кадимки эле биздин эмнебиз болот, дем алуубуз болот. Дем алуу эрксиз түрдө эле биз дем ала беребиз. А речтик дем алуу биз уже өзүбүздүн эркибизди салып дем алышыбыз керек. Анткени мисалы кээ бир учурларда балдарда ошол туура дем алуу биз мурун аркылуу дем алышыбыз керек. Кээ бир учурларда мындай байкасаңар, балдарда муруну менен дем албайт да, оозу менен дем алат. Бул дагы туура эмес дем алуу деп саналат. Ошол учурда мисалы бала бакчада эгерде байкасаңар, ооз менен дем алган. Кээ бир учурларда уктап атканда дагы мурду менен дем албай, оозу менен дем алышат. Же болбосо жана класста окуучуңарды байкасаңар, ооз менен дем алган. Мында дагы ошо чара колдонуш керек. Анткени бул дагы ошо биздин туура сүйлөбүзгө, туура, кооз сүйлөбүзгө, так сүйлөбүзгө дагы тоскоол болот. Бул эгерде ошондой балдарды силер байкасаңар, анда биз сөзсүз тоже специалистке жиберишибиз керек. Лор специалистке жиберишибиз керек. Мурдун текшеришибиз керек. Эмне үчүн, эмне себептен мурду менен дем ала албайт? Эмне себептен оозу менен дем алат? Себептери мында. Жанагы мурдун ичинде аденоиддер болушу мүмкүн, полиптер болушу мүмкүн. Же болбосо травманын негизинде жана носовая перегородка дейбиз. Ошол искривление кыйшык болуп калган учурлар болушу мүмкүн. То есть биз ошондойду байкаганда сөзсүз ошо лор адиске жиберишибиз керек. Анан анын специалисттин консультациясынан кийин анан биз өз логопедиялык, коррекциялык иш-чараларды анан жүргүзүшүбүз керек. Так, мындан тышкары жанагы мягкое небо деп коебуз. Мягкое небо. То есть жанагы мурун менен ооз ар жактагы мынтип ортосундагы жана ачылып жабылган нерсени ошо мягкое небо деп биз айтабыз, Вот ошол мягкое небодо өтө бийик болушу мүмкүн. Вот ошол себептен дагы бала жакшы дем албай, то есть ооз менен дем алышы мүмкүн. Так, анан мындан тышкары дагы жана тилдин туура жайгалышын биз байкашыбыз керек. Биз сүйлөбөй отурганда, жай отурганда, сүйлөбөй такыр. Өзүңөр деле азыр экспресс анализ жүргүзсөңөр болот. Оозуңорду жаап сүйлөбөй отурганда тилибиз өйдө жакта жайгашкан болот. Өйдө жакта жайгашкан верхние резцы деп коебуз. Жана тишибиздин астында альвеоли деп коебуз. Үстүнкү тиштин артында
жанагы тиш өсүп баштаган жер деп коебуз. Балдарга эми обычно мен ошондой түшүндүрөм. Дөмпөк бар, бугорочек бар. Вот ошол альвеолига тийип туруш керек. Эгер нормада тилдин туура жайгашышы. Оозду жапканда өзүңөр да азыр текшерип көрсөңөр болот. Анан мисалы биз н тыбышты айтканда кандай айтабыз? Өзүнүн н тыбышынын туура артикуляциясы. Биякта мен баарыбыз эле мугалимбиз. Так начальный класстын мугалимдери да бар болуш керек, н тыбышты биз балада үйрөткөндө артикуляциясы кандай? Тил өйдө мындай жогору жакта жайгашкандагы тилдин учу ошо альвеолига верхний риск деп коет. Вот ошону эмне кылат? Бир аз түртөйт. Анан биз ошо сүйлөбөгөн учурда, бош уктап атканда, сүйлөбөгөн учурда тил ошондой жогорку жакта жайгашкан болуш керек. Вот ошол тилдин туура жайгыланышы деп биз ошону норма деп билебиз да. Норма болбогон учурларда кайсынысын деп билебиз? Эгерде тилдин мышцасы өтө жумшак болгондо, гипотонус деп атабыз, гипертонус деп атабыз. Гипертонус болгондо тил өтө эле жанагы мягкий небо деп атабыз, мягкое небо деп атабыз. Арты мышцалары аябай чыңалып тилди артка тартып турат. То есть бул дагы норма эмес деп биз билсек болот. Тил туура эмес жайгашып атат. Же болбосо тескерисинче тил болсо эки тиштин ортосунан чыга берет дагы. Мындай болот. Сүйлөбөгөн учурда деле, бош учурда деле, оозубузду жапкан учурда деле тил ылдый жака түшө берет. Ылдый жака түшүп турат. Вот ошол биз норма деп аны санабашыбыз керек. Нормада оозубузду жапканда тилибиз болсо жогорку өйдө жакта жайгашкан болот. Сүйлөбөгөн учурда. Вот это вот норма деп саналабыз. Анан эгерде жанагы мен буга жогору айткан эки учурда тил өтө аябай чыңалып артка тартылып турат. То есть верхний рисцга тил тийбейт. Же болбосо ылдый түшүп турат тил сүйлөбөгөн учурда. Же эки тиштин ортосунан чыгып турат. Эки тиштин ортосуна такалып турат. Вот ошол норма деп санабайбыз. Бунун баары ошол миофункционалдык бузуулар деп санайбыз. Миофункционалдык бузуулар мен дагы бир жолу кайталап атам, бул деген жаак беттин мышцаларынын өтө гипотонус же гипертонустун өзгөчөлүгүнөн улам вот ошондой бузуулар келип чыгат. Анан мындан тышкары дагы туура эмес жутуу, бул дагы ошо миофункционалдык бузууларга кирет дагы, жанагы баланын сүйлөө речине дагы таасир этет. Эмес жутуу. Мына биз өзгөчө жанагы эгерде мынтип карасак кичинекей балдарды жаңыдан эмчектен сүтүн эмип, анан уже тамак бере баштаганда жалаң пюре түрүндө бере баштайбыз балдарга. Жумшак түрдө. Азыркы учурда көп ар кандай жана сатыкта деле баночка пюрелер ата энелер алат да ошону берет. Но ошону жутканда дагы туура жутуш керек. Анан постепенно ошол пюреден тиштери баланыкы качан чыга баштайт? Уже 7-8 айында тиштер чыга баштайт. Ошол моменттен баштап бир аз уже катуу нерселерди бере башташыбыз керек. Балага көнүктүрүшүбүз керек. Мисалы чайноо дагы бул дагы таасир этет, баланын туура так сүйлөшүнө дагы таасир этет. Эгерде биз балага элестеткиле биз жалаң эле пюре түрүндө эле балага бере берсек, мисалы 1 жашка чейин, 2 жашка чейин могу жаактарыбызды иштеш керек. Могу буякта жайгашкан көптөгөн бизде булчуңдар бар. Жана сүйлөө речке катышып, сүйлөө речке жооп берүүчү булчуңдар бар. Ошону круговые мышцы рта деп атабыз. Маякта мышцалар бар. Маякта носогубной складкада мышцалар бар. Ошонун баары иштеш керек. Ошондуктан катуу нерселерди бала дагы чайнаганды билиш керек. Анан ал чайнаганда дагы бир жакта чайнабай биз үйрөтүшүбүз керек. Эки жакты, оң жакта, сол жакта одновременно эки жакта тең чайнаганды билиш керек бала. Анан туура эмес жутуу деп атабыз. Мисалы өзүңөрдө деле
азыр отуруп туруп өзүңөрдөр экспресс анализ жасап көрсөңөр болот. Жутканда тилибиз ооздун ичинде жайгашкан, мисалы, анан моякта мягкое небо дейт, корень языка деп атабыз. Ошол эмне кылат? Жардам берет бизге жутканга. Анан бир аз могу подбородогубуз бир аз эмне болот? Кыймылдайт да. Вот ошо туура жуткан болуп саналат. Туура эмес, же болбосо инфантильное глотание деп коебуз. Туура эмес жутканда мында бала ээги менен, жанагы эрин менен жардам бериши мүмкүн. Мисалы, ээлдерин чыгарып алып, тилдерин чыгарып алып, анан деп жутушу мүмкүн. Бул деген туура эмес жутуу болуп саналат. Же болбосо жутканда дагы могу ээкте, эгерде силер внимательно карап байкасаңар, кээ бир балдарда могу подбородокдо моя жерде эле мелкий пупырышкалар пайда болуп калышы мүмкүн жутканда. Вот ошол дагы инфантильное глотание деп коет, бул дагы туура эмес жутуу. Демек, көрдүңөрбү? Прикус бизге ошо туура так сүйлөгөнгө таасир этет экен. Тилдин туура кандай нормада жайгашып атат сүйлөбөгөн учурда. Положение языка дейт. Вот ошол дагы таасир этет экен. Жана биз тамак ар кандай суюктуктарды, тамактарды жутканда дагы биз ошо бала дагы туура жутуш керек экен. Вот ошол дагы таасир этет. Туура, так баланын сөзү чыгышына. Так, мунун баардыгы жана миофункционалдык бузуулар деп коет. Ошонун баардыгына алып келет ошол биз азыр белгилеген параметрлер. Так, анан мындан тышкары жанагы туура правильная осанка деп атабыз. Туура осанка. Бул дагы ошо миофункционалдык бузууларга алып келиши мүмкүн. Мисалы, жанагы бала бакчада сабак өтүп атканда, мектепте окуучуларда сабак өткөндө биз эмне үчүн осанканы туура кармагыла деп атабыз. Осанканы туура отуруш керек, бүкүрөйбөш керек. Ошонун баардыгы, эгерде бала бүкүрөйсө, башы ылдый болот, ошол дагы бүт жанагы мояктагы круговой мышцы рта дейт, ошого бүт таасир этет дагы. Тилдин тонусу, корень языка дейбиз, артка моундай тартышы мүмкүн дагы. Вот ошол дагы анан таасир берет, туура эмес, так эмес баланын сүйлөшүнө. Ошондуктан көрдүңөрбү, баары кандай системада жанагы правильная осанка, туура отуруш керек деп, жанагы мектепте 1-класста өзгөчө начальный класстын мугалимдери үйрөтөсүңөр, туура отурушубуз керек. Это для здоровья, ден соолукка пайдалуу, то есть позвоночник кыйшыйбайт, түз болуш керек деп атат. А көрдүңөрбү, ошол осанка дагы биздин туура так сүйлөшүүбүзгө дагы ошондой таасир тийгизет экен. Мунун баардыгы ошо миофункционалдык бузуулар деп саналат да. Анан биз деген ошол мисалы жана тилдин гипотонусу, гипертонусу деп атабыз, тилдин мышцалары өтө аябай жумшак болот. Монтип эле булдурукта эле между зубами чыга берет. Кээ бир балдардын шилекейи дагы агат да. Кээ бир балдардын тили наоборот аябай чыңалып турат дагы. Мисалы, тил артка тартып турат дагы. Ошол көрдүңөрбү, кандай күчтүү мышца артка тартат да, артка тартканда могу жерде бизге дагы жанагы позвоночник жанагы немеге дагы таасир этет да. Ошондон дагы анан неправильный осанкалар да болушу мүмкүн. Муга эми көп деген себептер бар да. Ошондуктан биз деген балада байкап көрсөңөр, өзүңөрдүн жана бала бакчада балдарыңарды, мектепте, класста балдарды байкоо жүргүзүп көрсөңөр, дароо эле ошону байкайсыңар. Бул балада кандайдыр бир проблемалар бар экендер, Биз деген жана сүйлөө ичинде кемчилиги бар деп атабыз. Качан гана бала менен контакт болуп, аны менен сүйлөшкөндө эле, анан сөздөрү түшүнүксүз экен да, моуну туура эмес айтып атат деп, ошондо анан логопед керек экен деп баштайбыз. А эгерде мынтип карап көрсөк, сырткы келбетинен деле, жанагы туура эмес осанкасынан, шилекей агып атабы оозунан, тилин кандай, тили кээ бир балдардыкы чыгып турат, жөн эле мындай эки тиштин ортосунан эле чыгып турат. Вот ошо сырткы кебетесинен деле биз байкасак болот. Мында деген ошо миофункционалдык бар экен. А миофункционалдык бузуулар
буга чейин мен дагы баса белгилеп кетейин. Бул деген жанагы бет жаактын булчуңдарынын гипотонусу же гипертонусу дегенди билдирет. Көрдүңөрбү? Көптөгөн мышцалар катышат. Анан ошол речтик бузууларды оңдоотун учурда сөзсүз эгерде микс ортодонтко жиберишибиз керек. Эгерде силер жана прикусту байкадыңар, ортодонтко жибериш керек. Ал консультировать этип өзүнүн заключениясын берет дагы. Анан уже специалист логопед иштеп башташ керек. Эгерде балада силер дагы туура эмес дем алууну байкадыңар, то есть туура дем алууну силер үйрөтүшүңөр керек. Эми туура дем алууну үйрөтүүдө көптөгөн көнүгүүлөр бар. Эгерде мынтип караганда бул жөнөкөй эле көнүгүүлөр. Мисалы как мугалим катары, тарбиячы катары силер өзүңөрдүн окуучуларыңар менен ошо көнүгүүлөрдү жасап, туура дем алууга үйрөтсөңөр болот. Биздин кийинки курстарда ар бир тыбыштын, ар бир дем алуунун, ар бир бузуулардын дагы өзүнчө артикулярдык упражнениялары бар. Ошолор каралганда, то есть жанагы туура дем алуу деп атабыз. Туура дем алуу да бул өтө көйгөйлүү болуп саналат да. Мисалы кээ бир учурларда силер өзүңөрдүн окуучуңарда, бала бакчада балдардан байкасаңар керек. Мынтип бала сүйлөп атканда демди туура эмес алат дагы, анан на одном дыхании айткысы келет дагы деп задыхаться этип кетет, жөн эле деми жетпей кетет. Демек ошол учурда бала ошо демди туура эмес пайдаланып атат. То есть туура эмес дем алуусу болуп атат. Анткени биз айтпадыкпы, физиологиялык дем алуу бул деген непроизвольно эле, эрксиз түрдө эле кетип атат. Эрксиз түрдө эле биз дем алып атабыз. А речтик дем алуу болгондо биз эркибизди салышыбыз керек. Эрктүү түрдө. То есть кайсы учурда биз демди алышыбыз керек, кайсы учурда демди чыгарышыбыз керек. Бул дагы өтө маанилүү десек болот да. Баланын ошол кебинин туура, так калыптанышына маанилүү аспектиси десек болот. Так анан жана көпчүлүк учурларда класста кездешет балдар. Тыбышты замена кылышы мүмкүн. Тыбыштар таптакыр жок. Тыштап салат ал тыбышты, айтпайт, сөзүндө байкалбайт ал тыбыштар. То есть бул дагы өзүнчө бузулуу болуп саналат. Мындан тышкары дагы жана кекечтенүү деген нарушение бар, бузуулар бар. Буга дагы өзүнчө коррекциялык иштерди жүргүзүшүбүз керек. Эми биякта как тарбиячы катары, мугалим катары биз деген өзүбүздүн да салымыбызды кошо алабыз. Мисалы, кекечтенүүдө балага мындай жай сүйлөп, обстановка кандай болуш керек? Тынч болуш керек. Ал балага эч качан кыйкырбашыбыз керек. Сүйлөгөндө да аны биз шаштырбашыбыз керек. Кээ бир учурларда эми как мугалим катары, но это есть такая проблема дегенде, как бизде мугалимдерде, болбойсуңбу, тез жооп бербейсиңби деп биз шаштырабыз, баланы андай шаштырбашыбыз керек. Там кекечтенүү эмес, башка кемчиликтери бар, жана так сүйлөй албаган балдарды деле, невнятно сүйлөгөн балдарды да биз эч кайсы убакта шаштырбашыбыз керек. Анткени биринчи класска чейин могу артикулярдык аппарат деп атабыз, буга тил, жак, жана мягкое небо, астыңкы үстүңкү астыңкы тиштер кирет. Вот ошол биринчи класска чейин дагы эле эмне болот? Өнүгө берет. Ошондуктан мугалим катары, тарбиячы катары, ата-эне катары биздин сүйлөй речибиз шашпай, так болуш керек да. Эч кайсы убакта биз шаштырбашыбыз керек. Так анан мындан тышкары дагы азыркы учурларда жанагы неговорящие дети деп бар, то есть такыр сүйлөбөгөн балдар. Азыркы учурларда өтө ошо биринчи проблема болуп атат. Көп кездешип атат. То есть балдар 2 жашта сүйлөп баштап атат. 2,5 жашта сүйлөп баштап атат. Кээ бирөө 3 жашта уже так сүйлөп баштап атат. Буга жанагы органикалык жактан, ошол баш мээбиздеги речтик борборлордун жабыр татышы негизинде дагы себеп болушу мүмкүн.
Ну и буга дагы башка себеп дагы. Эми баарыбыз эле маалым, баарыбыз эле билип атабыз, жанагы гаджеттер, то есть телефондор. Бала менен сүйлөшүү жок, колуна телефонду карматып коет. Анан ата энелерибиз кээ бирде сүйүнүп атат. Баламдын тили орусча чыгып атат, баламдын тили англисче чыгып атат деп. Буга көптөн көп ошол телефондор болот. То есть энелер өзүнүн тынчын албаш үчүн колуна телефон карматып коюп атышат. Телефондон бала мультфильмдерди көрөт англисче, орусча көрөт программаларды. Ошонун негизинде анан эмне үчүн анан орусча тили чыгып атат, англисче тили чыгып атат. Анткени биздин сүйлөө речибиз бул адам баласында эң негизги психикалык функция. Сүйлөө речибиз бизге тууроо аркылуу калыптанат. Адам баласында бизге тубаса берилген нерсе бул тууроо аркылуу калыптанат. Бала угат, төрөлгөндөн баштап туураганга аракет кылат дагы, анан ошо менен бизде адамда берилген нерсе анан ошол сыртка чыгып өнүгүп өсөт ошо речибиз. Ошондуктан бала эгерде такай орус тилин укса, естественно, орус тилинде тили чыгат, англис тилин укса, англисче тили чыгат. Анткени тууроо аркылуу биздин речь өнүгүп атат. Ну эми, конечно, ошо туура речибиз өнүгүшү үчүн бир нече шарттар керек бизде. Ошол туура, так речь балада өнүгүш үчүн. Бул да кулагы нормада болуш керек, баарыбызга балким маалымат. Кулагы баланыкы жакшы угуш керек. Соматикалык ден соолугу бек болуш керек. Психикалык жактан ден соолугу бек болуш керек. Ошондо гана анан бизде туура речь өнүгүп чыгат. Анан көпчүлүк учурда биз логопеддер эмне деп сунуштайбыз? Баланын речи келатканда бир тилде сүйлөсүн талап кылабыз. Же орус тилинде, же кыргыз тилинде. Мисалы, үй бүлөлөр бар, эки тилде сүйлөчү. То есть атасы башка улутта, энеси башка улутта. То есть биякта уже биз рекомендация беребиз. Бир тилде баланын тили чыгып кетиш керек дагы. Анан эки тилде сүйлөсүңөрбү, үч тилде сүйлөсүңөрбү, ал уже өз эркиңерде. Эң негизи ошо бала жаңыдан тили чыгып атканда ошо бир тилде бала сүйлөө речти угуш керек. Анан эгерде биякта неврологиялык эч кандай сопутствующий, мисалы, заболеваниялары жок болсо, кээ бир учурларда балда жаңыдан тили чыгып атканда эки тилди деле жакшынакай өздөштүрүп кетиши мүмкүн. Бул учурда айтып атабыз, эгерде балада всё норма болгон учурда деп атабыз. Анан бизде сүйлөө речти как тарбиячы катары, как мугалим катары биз сөзсүз түрдө билишибиз керек. Ошол речь, адам баласынын речи калыптанып атканда, калыптанышында кризистик мезгилдер бар. Бир нече кризистик мезгилдер. Бул деген 1 жаштык кризис деп атабыз. Бул эмне үчүн 1 жаш? 1 жашта баланын тили жаңыдан чыгып калыптанып келаткан учурда. Вот ошондо 1 жашта жакшынакай благоприятная среда деп атабыз. Жакшынакай чөйрө түзүлүш керек. Ошо баланын сүйлөө речи чыгып өнүгүш үчүн. Экинчи кризистик мезгили бул 3 жаш деп атабыз. 3 жашта уже балада толук фраза менен сүйлөгөн кеп болуп саналат да, фразовая речь деп коет. Бул мезгилде дагы туура чөйрө түзүлүш керек. Ошол фразалык речи жакшынакай өнүгүш үчүн. Так, анан 3-чү мезгил кризистик. Ошо именно кептин өнүгүшүндө. Бул деген 7-6 жаш деп саналат да. Эмне үчүн дегенде, бул ушу 6-7 жашта жазуу речтин пайда болушу деп айтабыз. Письменная речь. Анткени бала уже жаза баштайт, мектепке бара баштайт. Вот ошол мезгил дагы өтө кризистүү мезгил. Ушу мезгилде дагы биз өтө кылдаттык мамиле кылышыбыз керек. Ошо жазуу речи жакшынакай өнүгүш үчүн. Анан могу жерде айтканда, көрдүңөрбү? Сүйлөө речи жөн эле отургузуп алып эле баланы кайталатып, айт бул сөздү, апа деп кандай айтылат, ата деп кандай айтылат
деп оказывается бир эле ошол отургузуп алып эле логопеддин иши эмес экен. Бул деген все в комплексе должно вести. Бул деген жана артикулярдык упражненияларды аткарыш керек, көнүгүүлөрдү, кинезиологиялык упражнениялар деп коет. Бул учурда жана баарыбызга маалым болгон баш мээбизде левое полушарие, правое полушарие деген бар. Вот ошону дагы иштетишибиз керек. Анан дагы мындан тышкары жана мен айткан буга чейин туура дем алууну үйрөтүш керек. Дем алуунун дагы көптөгөн көнүгүүлөрү бар. Так. Так, анан мындан тышкары дагы ошо баланын тили так чыгышы үчүн жана мен азыр белгилеген критерий, аспектилер деп атабыз. Так, анан мындан тышкары дагы логомассаж сунушталат да балдарга. Логомассаж, общий логомассаж болот. Анан жанагы зондовый логомассаж деп коет. Зондовый логомассаж тилине жасалат. Атайын логопедиялык инструменттери бар. Логопедиялык зонддор дебет. Ошо зонддордун жардамы менен ошол зондовый логомассаж баланын тилине жасалат. Анан эгерде монтип карап көрсөк, жанагы буга аталган миофункционалдык бузулуулар балдарда. Ошол эмнеге алып келип атат жалпысынан? Алып келгенде жанагы баланын жана голосообразование деп коебуз. Үндүн пайда болушуна, бузулушуна, жанагы тыбыштардын туура эмес айтылышына, башка тыбыш менен замена кылышына, жанагы артикуляциянын өнүгүшүнүн бузулушуна баардык алып келет экен. Миофункционалдык дедик, бул деген жанагы бет, жаак, мышцалардын өзгөчөлүктөрү өтө гипотонуста болушу, гипертонуста же болбосо тескерисинче гипотонуста болушу мүмкүн. Жана могу круговые мышцы рта деп коебуз. Могу ооздун тегерегинде мышцалар бар. Вот ошол мышцаларды дагы биз эмне кылышыбыз керек? Өнүктүрүшүбүз керек. Балдардыкы таптакыр ошо булчуңдары таптакыр иштебейт. Буга аталган эми тоже эң эле жөнөкөй көнүгүүлөр бар. Мисалы, как тарбиячы катары, как мугалим катары силер өзүңөрдүн деле сабактарыңарда пайдалансаңар болот. Мисалы, жанагы линейканы деле алабыз, же плоский пластинканы деле алабыз. Анан мисалы, мына мен ручка менен көрсөтөйүн дагы. Эрин менен просто эле вот ошону удержать, мынтип эле. Кээ балдардыкы даже ошону дагы кармаганга мүмкүнчүлүгү жок. Настолько вот круговые мышцы аябай слабый, ошону дагы вот эки үстүңкү, астыңкы эрин менен кармай алышпайт. Мындай мынтип жөнөкөй эле көнүгүүлөр. Так, андан тышкары деле жанагы сууну оозго алып, анан кичине өлчөмдө сууну алып эле, анан сууну бияка алып келип, мисалы, үстүңкү эринге, ошо сууну кайра астыңкы эринге, үстүнө, астына деп неметсек, ошол дагы могу круговые мышцы рта деп коебуз. Муну дагы өнүктүрсөк болот. То есть көптөгөн көнүгүүлөр бар. Анын баары эң жөнөкөй эле көнүгүүлөр. Өзүңөрдүн ошол окуу тарбия иштериңерде үйрөнүп алып деле ошону пайдаланып жасасаңар болот. Бул деген баардык эле балдарга пайдалуу. Так, анан дем алуу деп атабыз. Кээ бир балдар үйлөөсү таптакыр жок болот. Так, бул дагы жанагы ар бир тыбыштын айтуусуна дагы бул дагы аябай өтө маанилүү болуп саналат. Мисалы, жөнөкөй деле, мисалы, мындай кебезди деле алып, мисалы, так, мурдубузга, баланын мурдуна, как бул оюн катары деле балдарга деле өтө кызыктуу болот. Мисалы, мындай мурдун үстүнө мындай ватаны деле коюп туруп эле, анан кийин мына кана үйлөчү десек, бул балдарга деле кызыктуу. Мисалы, жанагы физминутка деп атабыз, ошонун учурунда деле балдарга жасатып койсоңор болот. Так, анан мындан тышкары деле жана баары эле балдар сок ичет, мындай сок ичкен мындай трубочкалар бар. Чайды деле куюп коюп, мисалы, жанагы
тарбиячылар деле ар бир балага деле трубочка таратып берип, стаканчиктерге суу куюп алып, же болбосо 1-класстын окуучуларында деле жана перемена убагында же убакыт табасыңарбы? То есть мындай мыльный пузыри чыгат. Бул бала үчүн өтө кызыктуу. Мисалы, кана кимдики канча кандай үйлөйт экен десек, мына деп үйлөсөк, то есть биякта пузырёктор чыгат. Вот. Кээ бир балдардыкы мисалы ошол үйлөөсү дагы начар. Эгерде ошо үйлөөсү дагы үйлөй албаган учурда дагы биз кээ бир тыбыштарды биз туура эмес айтабыз. Таптакыр эле айта албайт бала, же болбосо таптакыр эле башка тыбыш менен алмаштырып айтат. Так, анан мындан тышкары деле балдарга кызыктуу. Мисалы, жөн эле жанагы ширеңкени үйлөтүп алынды, же болбосо жана туулган күнүндө торттун үстүнө азыр баардык эле жанагы 5ке чыкса 5ти, 4кө чыкса 4 цифраны коюп эле анан үйлөтүп атпайбы? Балдарга бул өтө кызыктуу. Ошондой эле башка эле ошо свечаны күйгүзүп алып деле кана үйлөчү деп үйлөтсөк болот. Причем биякта үйлөткөндө дагы биз туура үйрөткөндү дагы үйрөтүшүбүз керек. Есть плавная воздушная струя деп коебуз. Мисалы, ошол плавный воздушная струяны балдар деле көп үйлөй албайт. Мисалы, деп эле үйлөй берет шуп мененчи. А биз ошону кана акырын үйлөчү эмне деп плавная, неотрывистая воздушная струя болуш керек. Кээ бир балдар мындай үйлөгөндү дагы билбейт. Вот көрдүңөрбү, эми биз ошол баланын туура, так, кооз сүйлөшүнө көптөгөн нерселер ошол таасир этет экен да. Ошо туура үйлөш керек экен, прикусу болуш керек экен. Анан жанагы мышцалар, бет булчуңдардын жакшы өнүгүшү, тилдин дагы туура жайгашысы дагы. Вот ошо көрдүңөрбү, көптөгөн нерселер ошо баары всё в сумме. Анан кийин биз ошо баланын анан туура, так, кооз сүйлөгөнүнө алып келип атпайбы? Анан биз отургузуп алып эле анан жок, сен момундай туура сүйлөшүң керек, тиги мындай сүйлөшүң керек деп биз баладан талап кылбашыбыз керек. Эң биринчи ирет ошо диагностика кылышыбыз керек. Андан ошол диагностикадан улам анан биз ошол коррекциялык иштерди жүргүзүшүбүз керек. Так, анан так, мындан тышкары дагы эгерде сүйлөө речибиз балада өнүкпөсө, мисалы, бала бакчада биякта тарбиячыларыбыз бар да, эгерде ошо балдарда ар кандай бузулууларды силер байкап калсаңар, сөзсүз учурда эмнеге ошол адистерге, специалисттерге жөнөтүшүңөр керек. Ошол специалисттен консультация алышыңар керек. Өзүңөрдүн колуңардан келген нерселерди, мисалы жана үйлөгөнгө, дутьёну, ар кандай артикулярдык көнүгүүлөрдү жасасаңар болот балдар менен. Ар бир сабактын башталышында, мектеп болобу, бала бакча болобу, ошо артикулярдык көнүгүүлөрдү жасасаңар, ошол эле силер үйрөтүп аткан тамгаларды туура артикуляциясына ошо менен бирдикте үйрөтүп кетесиңер. То есть ар бир тыбыштын, ар бир тамганын өзүнүн туура артикуляциясы бар да. Мисалы, силер сабакта үйрөтөсүңөр. Эрдибиз кандай болуш керек? Тишибиз кандай болуш керек? Тилибиз кандай болуш керек? Кандай шамал чыгышы керек? Тигил же бул тыбышта деп биз үйрөтүп, анан кийин ошол туура тыбышты, анан тамганы үйрөнүп атпайбызбы? Мисалы, свистящий звук айтканда оозубуздан кандай? Суук шамал чыгыш керек. Муздак шамал чыгыш керек. Мисалы, жанагы шипящий деп коебуз, ш тыбыштарын айтканда тескерисинче оозубуздан жылуу шамал чыгыш керек. То есть эгерде силер ошо сабагыңардын башында ошондой артикулярдык көнүгүүлөрдү жасасаңар, балага да пайдалуу, анан силердин окуу процессиңер дагы жакшынакай жүрөт деп ойлоймун да. Так, анан эгерде бала бакчада өз убагында ошол балдардын туура эмес тыбышы айтылышы болот көпчүлүк учурларда. Эгерде бала бакчада ошо дошкольный возраст деп атабыз, ошол убакта ал бузулуулар оңолбосо,
Мектепке келгенде дагы көйгөйлөр кошулат. Это вот дислалия. Тыбыштардын туура эмес айтылышына дагы башка кемчилик кошулат. Дагы бир нарушение кошулат. Бул болсо дисграфия, дислексия деп аталат да. Дисграфия бул деген жана жазуу процессинин бузулушу жана окуу процессинин бузулушу болуп саналат да. Көрдүңөрбү? Убагында бир жана кемчиликти биз оңдобосок, мектепке алганда дагы кошулат. Анан көпчүлүк учурларда азыр деле мугалимдер, ата энелер эмне кылып атат? Айтат, туура эмес жазып атат. Ошибка менен жазып атат. Окуганда деле карап турат дагы эки муунду мындай алмаштырып окуп коет. Это вот дислалиянын өз убагында оңолбошу вот ошол дисграфияга, анан дислексияга алып келип атат. Так, анан ошо биздин курсубузда дисграфия деген эмне, дислексия деген эмне, ошолорду дагы ошолордон арылыш үчүн дагы кандай көнүгүүлөр бар экен. Вот ошолор дагы биз тараптан дагы сунушталат. Анан ошо мектепте өзүңөрдүн классыңарда вот ошолорду пайдалансаңар болот. Так, анан жанагы вредный привычкалар деп коебуз, кээ бирөө тырмак тиштейт, кээ бирөө дагы бир нерсе бар. Вредные привычки тоже таасир этет. Жанагы туура эмес сүйлөшүүбүзгө, тилдин так туура эмес чыгышына. Жанагы ошондуктан көрдүңөрбү, как у нас всё вместе. Жанагы биз эмне үчүн талап кылып атабыз, осанкабыз туура болсун деп, Это не только позвоночникке, ден соолугубузга пайдалуу экен, но и сүйлөй речибизге дагы таасир этет экен. Мындан тышкары дагы жанагы мектептен деле карайбыз, ручканы кандай алышыбыз керек, свет кайсы тараптан тийиш керек деп. Бул деле не только вот окуу процессине тиешелүү экен, но и көрдүңөрбү, всё как-то вот в системе, да, вот ошол баланын туура осанкасына, туура дем алуусуна, эмне үчүн жанагы биз жанагы проветривание класса деп атабыз, вот ошонун баары эле таасир этет экен да. Ошонун баары эле көрдүңөр в комплексе. Биз ошо туура дем алууну үйрөтүшүбүз керек, көнүгүүлөрдү жасатканга үйрөтүшүбүз керек. Потому что бала эгерде туура эмес сүйлөп калса, ошол автоматташтырылып калат. Процесс автоматизации деп автоматташтырып калат да, көнгөн боюнча кете берет. Анан логопедияда мындай бир нече этаптардан каралат да. Мисалы, биринчи этапта постановка звука, тыбышты койгондон кийин анан процесс автоматизации деп коет. Процесс автоматизации эми кээ бир учурларда берки тыбыштын туура коюшуна айырмаланып, көптөгөн убакытты алат ал этап. Анан кээ бир учурларда балдар мына тыбыш пайда болду да дейт дагы, ошо туура алынган тыбышты ошол жашоо процессинде дагы туура пайдаланганды үйрөнүш керек. Эми биякта ар бир баланын жеке өзгөчөлүктөрүн карайбыз, как тарбиячы катары, мугалим катары биз жакшынакай билебиз. Ар бир баланын өзүнчө жеке өзгөчөлүктөрү бар. Ошого жараша ар бир баланыкы ошол туура тыбыш коюлушу, ошол эле артикулярдык көнүгүүлөрдүн аткарылышы, ошол эле туура дем алуунун көнүгүүлөрүнүн аткарылышы ар бир баланыкы өзгөчө жүрүшү мүмкүн. Анткени ар бир бала бири-бирине окшош эмес, то есть жеке өзгөчөлүктөрүнө ээ болуп саналат. Ошондуктан как тарбиячы катары, как мугалим катары биз деген ошо сүйлөй речинен баланы көңүл бурушубуз керек да, жана өз убагында жанагындай адистерге кайрылышыбыз керек да, жана өзүбүз ошо окуу тарбия процессинде өзүбүз дагы чараларды колдонуп, жанагындай кийин биздин курста каралат. Бул деле жөнөкөй жана көнүгүүлөр, аны баарыңар деле аткара аласыңар. Ошону өзүңөрдүн жанагы окуу тарбия иштеринде пайдалансаңар болот дагы, жана тарбиялап жаткан жана окутуп жаткан балдарыңарга жардам берип,
жана туура нукка салсаңар болот. Чоң рахмат. Сурооңор болсо сурооңорду бергиле. Эми биздин курста, то есть ар кайсы сабакта ар кайсы темалар каралат дагы. Мисалы теория, практика менен коштолуп берилет. Саламатсызбы эже. Бул курста деген дефектолог да болот да, Дефектолог. Болот Өзүңөр да. таанышып берсеңер, силер тарбиячы, мугалимсиңерби? Мен негизи мугалиммин өзүм. Аха. Балам 3 жашта, ошо анда речи кичине мындай кечирээк болуп атат да. Анан ошо дефектолог ошол да керек болуп атат да. Негизи ошо дефектологко апарам, анан үйдөн да өзүм ошо занятия кылсам буйруп аткам да. Так, ну вот смотрите, логопед, он занимается жанагы сүйлөөдө ичинде кемчиликтер бар балдар менен иштейт. Дефектолог бул болсо тоже көп тармактуу бөлүнөт. Олигофренопедагог, тифлопедагог и сурдопедагог болуп бөлүнөт. Мен дефектологмун. Мен дефектолог, логопедмин. Но ошо дефектологдон я олигофренопедагогмун. Тифлопедагог бул деген жанагы көрүүсү начар, таптакыр көрбөгөн балдар менен окуу тарбия иштетин алып барат. Сурдопедагог такыр укпаган балдар же өтө начар уккан балдар менен окуу тарбия иштерин алып барат. А олигофренопедагог бул интеллектуалдык жакта кемчиликтери бар балдар менен иш алып барат. Ошонун ичинен анан мен дефектолог, но олигофренопедагог и логопед. Ошону билейин дегем да. Курс анда 10 күн болот да, канча сааттан болот? 1 сааттанбы? Курс 10 күн болот, Ооба, Ооба. 10 күн болот. Так, биякта эми сурооңорду берсеңер болот. Анан то, что курста предусмотрены, теориясын беребиз дагы, анан бир аз практикасын. Анан жанагы мен айткандай, мындай жөнөкөй жанагындай баарыңарга эле доступный, аткара аласыңар ал көнүгүүлөрдү. Өзүңөр деле үйдөн жасасаңар, аткарсаңар болот. Но жанагы тыбыштарды коюуда өтө кылдаттык кылыш керек. Биякта уже специалист керек да. Мисалы, мен мисал келтирейинчи. Бала бакчада балдар менен иштейм да. Анан каникулга кетишет. Анан вот бир балам каникулга кетип, энеси эртерээк жана тыбыштан иштейбиз, тыбышты коем деп эртерээк эле. А сонорные звуки деп коет. Өзгөчө 6 жашка жакыныраак мезгилде коюлат да. Алар татаал тыбыштар. Алар акыркы учурда коюлат. Берки свистящий, шипящий эле койгондон кийин анан алар коюлат. Анан мамасы интернетке киришет. Анан мени сүйүндүрөм, жайлата ушундай иштептир деп анан тыбышты койдук деп сүйүнүп келишиптир. Анан мен келип кайра обследование кылып, чүйтөт деп рыны деген туура эмес үйрөтүптүр да. Рыны анан горловой кылып алып келишиптир. Горловой. Жанагы кээ бир ата энелер сүйүнөт го. Менин баламдыкы французское, английское произношение депчи. Тамагы менен, мояк менен, горлосу менен сүйлөйт. Гочка, гарок депчи. Анан мамасы сүйүнүп келип атпайбы? Биз сизди сүйүнтөлү деп аябай сүйүнөт болуш керек, эже деп биз ушундай болуп келдик деди. Чуть чалкаман то, что я наработала, вы силер кайра бузуп келиптирсиңер деп. Вот смотрите, отсутствие звука намного легче поставить, чем исправить горловое значи. Эми бала көрдүңөрбү, туура эмес дем алып, ошо рыга окшоштурам деп, желди оозунан чыгарбай, желди моягына кетирип атпайбы. Анан вместо того, чтобы тилдин учу дирилдеш үчүн баланын моягын, горлышкасын дирилдетип атпайбы окшоштуруп. Вот. Ошондуктан тыбыштарды койгондо дагы өтө кылдаттык кылыш керек. Жана ошо специалисттен кеңеш алыш керек да, же накта специалистке жибериш керек да. Ошо, дагы кандай сурооңор бар?
туура чайнаганды дагы жана мен дагы бир жолу кайталап коеюнчу. Баланы катуу нерселерди да чайнатыш керек. Мисалы, ошол мектеп жашына чейинки куракта 4, 5, 3 жаштагы балдарга жана морковка, алма, катуу нерселерди чайнатып, причем чайнаганда дагы оң жакта да чайнатып, сол жакты дагы чайнатышыбыз керек да. Ну и вообще жана баланы жаңыдан тамак берип баштаганда деле уже где-то бир 7-8 айында уже бир аз катуу нерселерди бере башташ керек. Бала деле эми жакшы чайнай албайт да, жагы көп жакшы тиштери жок да. Ну эми туда-сюда булдуруктатып неметкенге вот ошол дагы болот да, көмөк болот да. Балама дислексия деген диагноз койгон. Дефектологко бардык, бирок жардам берген жок. Спецсадикке барды, 10 жашка толду дейт. Дислексия? Дислексия это вот ошол да. Дисграфия, дислексия, нарушение письма и чтения. А немеңер кандай? Звукопроизношениеңер кандай? Суроо берип атышат да ушинтип. Эми андан кандай? Ким атын жазбаптыр, чыкпай атат да. Записьте эмне сообщениядан жазып атышат. Эми ал бала менен заниматься этиш керек да. Анан разовый где-то 1-2 занятия барганда деле жардам бербейт да. Биринчи ирет ошол тыбыштары туура айтылып атабы балада? Звукопроизношениялары оңолгонбу балада? Анан кийин жанагы фонематический слух деп коет. Фонематикалык слух тоже нарушен болсо, аны дагы иштеш керек анын үстүнөн. Звуки не выговаривает дейт го. Сообщение кылып жазып атат да. Звуки не выговаривать, значит, естественно, будет у него и вот эти вторичные нарушения, дисграфия, дислексия болот. Если звуки не поставлены, звуки не исправлены. Ушу азыр логопедия боюнча аябай көп көйгөйлөр болуп жатат да, эмнегедир көп эле балдар жакшы сүйлөбөй, унчукпайт, ошо телефондун айынан же эмнеге көп болуп жатат да ошол. Так, эми биякта көптөгөн себептер, буга чейин дагы себептерди байкабадыкпы? Или же органикалык жактан ошо баш мээдеги речьтик борборлордун жабыртатышы болуп саналып атат. Эненин ден соолугу болуп саналып атат, экология. Ну и, конечно же, жана гаджеттер. Барат бала мындай карап көрсөңөр, өзүңөр мындай эме кылып көрсөңөр, бала төрөлөр менен эле уже телефон эмне билип атпайбы? Телефон. Колуна ошо энелердин өзүлөрүнүн тынчын албаш үчүн колуна телефон карматып коюшат. А бала менен сүйлөш керек да. Правильная речевая среда должна быть дейт. Сүйлөш керек такай бала менен. Уже бала менен жанагы курсакта жүргөндө эле сүйлөш керек. 1 ай, 2 ай жаңы төрөлгөн бала менен деле сүйлөш керек. Мисалы жана балада ауканье, гуление деп коебуз, 1 айда, 2 айда мындай үн чыгарат го, гаг-гуг-гуг деп, агуканье, гуление башталат. Вот ошол начало речевого развития деп билебиз да. Ошол кептин өнүгүүсүнүн башаты дейбиз. Анан азыр көпчүлүк учурларда мындай байкашыңар керек. 6 айга чейин бала үн чыгарбайт такыр. Это уже нужно бить в колокола. Азыркы учурларда эгерде советтик доор убагында логопедияда 4 жаштан уже башталат коррекциялык иштер дегенбиз. Азыр болсо, азыр ошо аябай көйгөйлүү сүйлөбөгөн балдар бар. Превентивная логопедия дейт азыркы учурда. То есть ошол 1 ай, 2 айда эле уже балада эч кандай үн чыгартуулар, агуканье, гуление жок болсо, уже анда уже иштерди башташ керек. 1 жашта эле уже коррекциялык иштер жүргүзүлөт. 2 жашта. Ошо ата энелер өзүлөрү тынчсызданыш керек. Ошо эгер эмне үчүн 6 ай болду балама, эч кандай үндөрү чыгарбайт, агуканье, гулениеси жок.
деп. 3 ай болду баламда, эмне үчүн андай жок деп. То есть бул уже эмнеси белгиси, уже речтин өз убагында чыкпашынын белгиси болуп саналат. То есть уже идет задержка, кармалуу деп түшүнсөк болот да. Так, башка суроолоруңуздар барбы? Менин экраным чүтө күйбөй жатат. Суроолор болсо бериңиздер. Саламатсыздарбы? Менде суроо бар эле. Саламатсызбы эжеке? Мен иштен бошой албай жарымынан кирип калдым, 3:30. Ошого суроом бар эле. Логоневроз боюнча айтып өтсөңүз дедим эле. Заикание. Заикание да эми буякта первостепенная задача это эки жактуу жүрүш керек да. Помощь медикаментозная и логопедическая. Эң биринчи ирет ошо медикаментозный лечение алышыңар керек. А потом только уже работа логопеда, коррекция логопеда, да? Сөзсүз түрдө. Чисто только эле логопед иштебейт да буякта. То есть медикаментозный лечение да алышыңар керек. Ооба, рахмат эжеке. Башка суроолор жок болсо, анда сабагыбызды жыйынтыктайлыкпы? Анан кеңири 3 жаштан баштап спецсадикке барды, кыргызча. Кандай дейт? Кыргызча логопед окуй албай калдым. Кыргызча логопед барбы деп. Так, Нургуля, я что-то не дочитала, что там? 3 жаштан баштап спецсадикке барды. Кыргызча логопеддин методикасы жок. Орусча мектепке бергиле деген сиз кайсы тилде баланы үйрөтөсүз дейт. Мен мисалы келгенде ата-энесине сөзсүз сураймын. Кайсы тилинде силер сүйлөйсүңөр үйдө деп. Кээ бир ата-энелер айтат, биз кыргызча сүйлөйбүз дейт. Мен кыргызча сабак өтөмүн. Кээ бир ата-эне айтат, биз көбүнчө орусча сүйлөйбүз дейт. Мен орусча сабак өтөмүн. Вот ошондой. Жакшы. Сизге кантип байланышсак болот дейт. Так, мен деген эмеде иштейм, бала бакчада иштейм. Атайын ошо сүйлөө ичинде кемчиликтери бар бала бакчада иштеймин. Ошоктан тапсаңар болот, ошоктан байланышсаңар болот. Каракол шаарында. Сиз кайсы жерден байланышып атасыз? Азыр бизге Кыргызстан боюнча чыгып жатат да мугалимдер. Бишкек дейт. Бишкек. Мен Каракол. Ысык Көл областында Каракол шаарынын бала бакчасында иштеймин. Сабак сакталабы деп сурап жатышпайбы? Эми бул мындай эми сүйлөй берсе көп логопедия көп тармактуу да. То есть көптөгөн кемчиликтери бар. Онлайн карайсызбы дейт. Онлайн караймын. Балаңар канча жашта? Канчада дедиңиз эле? Бала 10 жашта атты эле. 10 жашта экен. 10 жашта. Осознанно уже неме болуп калган турбайбы? 5 жаш, азыр 5 жаштык бала менен онлайн звукопостановки коррекциялык сабактарды өтүп атам. Анан силер 10 жаш деп калган. Более осознанно уже через онлайн жашына отурат да. Нарушениялар эмне? Башка суроолор жок болсо, анда сабагыбызды жыйынтыктасак болот. Сиз телефонуңузду калтырыңыз, суроо берип жатпайсызбы жеке Бишкек шаарынан? Бизге личкама жазып телефонуңузду калтырыңыз. Анара Жукешовна менен байланыштырып койсок болот сиз менен. Башка суроолор жок болсо, сабагыбызды жыйынтыктасак болот. Убакыт бөлүп атай, маанилүү, абдан баалуу сонун сабакты өтүп бергениңиз үчүн абдан ыраазычылык билдиребиз, Анара Жукешовна.
Чоң рахмат сизге. Эми бул просто капля в море Ооба. болду да дегендекчи. Капля в море все мындай неме эле болуп калды. Айта берсе көп нерселер. Ооба. Ооба, аны курста буюрса, курста Анара Жукешина жакшы маалыматтарды берет сиздерге. Чоң рахмат. Чоң Рахмат рахмат. силерге да. Рахмат силерге да көңүл бурганыңарга. Рахмат, саламатта туруңуздар. Саламатта тургула.